Почему необходимо было убрать Садыра Джапарова? Потому что он поднял и поднимает вопрос о том, что наши чиновники, которые подписали контракт с Кумтором, имеют акции Центра Голд. Следовательно, эти чиновники, они существуют, они же у власти. Это им невыгодно. Почему невыгодно Соляновой? Потому что именно при рассмотрении данного вопроса, при проверке деятельности Кумтора, Садыр Джапаров установил интереснейший факт. Когда Солянова говорит правительству, надо, говорит, Кумтору преподнести не просто так в пакете, а надо вот этот подарок в виде 1 миллиард 350 миллионов долларов налогов с золотой ложечкой. То есть она приложила руку к списанию долгов. 1,5 миллиарда сомов – это месячная пенсия наших пенсионеров Кыргызстана. Это огромные деньги. И за такой подарок она должна была сидеть. Когда он поднял вопрос, естественно, у Соляновой есть мотивы для того, чтобы разделаться с Садыром Джапаровым. Тем более, когда идет заказ от акционеров, которых почему-то Садыр Джапаров отказывается называть. Поэтому и возбуждено уголовное дело. А вот здесь мы ставили здесь вопрос, чтобы пришел Джейналиев и Солянова. Потому что о незаконном возбуждении уголовного дела здесь четко и ясно указали мои коллеги, и депутаты, и Азимбек Бекназаров. Потому что Джейналиев в нарушении уголовно-процессуального законодательства, превышая свои служебные полномочия, то есть совершая преступление, незаконно возбудил уголовное дело в отношении депутатов, не имея на то прав. А Солянова умышленно уклоняется от исполнения своих обязанностей, заставила подписать Джейналиева. То есть, с какой стороны не смотри, и зам, и прокурор оба виноваты. Оба совершили преступление. Мыйзам бузуулардын ачылган бардык фактылары боюнча күнөөлүү адамдарды мыйзамда белгиленген жоопкерчиликке тартуу максатында тергөө ишин жүргүзүү зарыл деп эсептейбиз. Урматтуу депутаттар, биз бардыгыбыз Кумтөр руднигинде жасалып жаткан бардык кылмыштарды тактап билишибиз керек. Бул эл аралык масштабтагы кылмыш. Кылымдын кылмышы десек жаңылышпайбыз муну. 2009-жылы 2-декабрда Адилет министри болуп иштеп турган Аида Солянова бүгүнкү баш прокурор. Кумтөр Operating компания жана Кумтөр Gold компаниянын 1,5 миллиард, миллион эмес, 1,5 миллиард сом салыгын төлөбөй эле койгула деп кечип койгон. Бул маселени Данияр Үсөнов өкмөттүн буйругу менен бекиткен. Буга макулбуз деп төмөнкү биздин чиновниктер кол коюшкан. Карашев Алы Азимович бүгүн министр болуп отурат. Жапаров Акылбек Үсөнбекович жакында эле финансы министрлигинен кетти. Кожошев Арызбек бүгүн финансы министрлигинде зам болуп отурат. Калимбетова Тажыкан бийликтен кеткен мурда. Аида Солянова баш бийликте отурат. Баш прокурор болуп отурат. Жеңишбек Эшенкуловдор налоговыйда отурат. Марат Султанов. Мына ушул сыяктуу биздин чиновник. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Кумтор проектиси боюнча бүгүнкү күнү 10 кылмыш иши козголду. 2013-жылды ала турган болсом, анткени мурунку заседанияда мен айттым эле, госрегистрдин сотрудниктерине уклонение от уплаты налогов деп негизи бир нече кылмыш иши козголгон экен. Бирок мына 2013-жылы 4 кылмыш иши козголду. Бул коррупция маселеси боюнча бир кылмыш иши, коррупция, кызматынан кыянаттык пайдаланган деген статья менен, кызматынан аша чаап кеткен деген статьялар менен бир кылмыш иши козголгон. Бул февралда козголгон иштер, 2013-жыл. Андан кийин да бир кылмыш иши козголгон. Бул Алин Эндовери деген адвокатский бир контораны алышкан. Бул кылмыш иши негизи 10-жылы козголгон, бирок көп убакыт токтолуп жаткан. Быйыл 10-жылы жандандырылып, бул иште карала баштады. Дагы бир кылмыш иши бул экологияга байланышкан маселе. И 4-кылмыш иши жакында козголду. Бул 24 октябрда.
депутатка тиешелүү болгонуна байланыштуу бул кылмыш ишин мен өзүм козгодум. 303 статья 2 бөлүгү менен. Бул коррупция беренеси болот. Ошол кездеги биринчи вице-премьер-министр, министр юстиции болуп турган Курманбек Эргешевич Осмоновдун үстүнөн 25 октябрда Курманбек Эргешевичтин адвокаты Самарбеков атайын ходатайство менен кайрылды бизге. Стационардык дарылануудо болгон үчүн тергөө амалдарын жылдырып турсаңар деп. Ошон үчүн ал ходатайствосы канааттандырылды дагы. Бүгүнкү күнү тергөө амалдары токтоп турат. Эгерде ошол 2003 жылкы келишим жөнүндө айта турган болсом, бул келишимди 31 декабрда 12 өкмөт мүчөсү кол койгон, макулдугун берген. Бул юстиция министри биринчи вице-премьер Осмонов, министр финансов Абилдаев, министр зам министра иностранных дел Кушчубеков, министр сельского хозяйства Костюк, министр соцзащиты Акназарова, министр здравоохранения Мамытов, министр транспорта и коммуникации Джумалиев, министр внутренних дел Субанбеков, министр экологии и чрезвычайных ситуаций Акматалиев, министр внешней торговли и промышленности Джейнбеков, заместитель председателя Государственного комитета по управлению госимуществом и привлечению прямых инвестиций Макаров, анан Кыргыз Алтындын президенти Кудайбергенов, акыркы 2 киши каза болгон. Айтып кете турган нерсе, дагы бир эпизод бар. Кылмыш ишинде бул 11 миллионду мыйзамсыз которуу боюнча. Ошо мен айтып аткан Кыргыз Алтынынын президенти Кудайбергенов өлөрүнүн астына бир күн калганда ошол кагазга кол коюп берген дагы 11 миллион башка жака сыртка чыгып кеткен да. Бүгүнкү күнү ушул кылмыш иши боюнча ушул эпизод боюнча 2003 жылкы түзүлгөн келишимдер боюнча Абилдаев менен Акматалиевке өзүңүздөрдө деле маалымат бар болуш керек. Бул 2 кишиге айыптар угузулду. Джейнбековка бул министр внешней торговли и промышленности болгон. Ошол кезде бул кишиге сыртынан айыбы угузулду. Анткени бул киши Кыргызстанда жок азыр. Негизи айыбы угузулган адамдар бул профилдик негизинен профилдик министерстволорду башкарган адамдар. Башка адамдардын эгерде коррупцияга, ошо коррупционный сговорго тиешеси бар деген адамдар болсо, эгерде тергөө ошондой тастыктоолор тергөөдө болгон болсо, анда башка адамдарга дагы угузабыз. Бүгүнкү күнү ушул мен атаган 2 адамга айып угузулду. Бул именно профилдик министерстволорду башкарып турган адамдар. Анан тергөө иштери жүрүп жатат. Негизи азыр бир дебат уюштуруунун мен ойлойм кажети жок. Анткени иш дагы эле тергөө амалдары болуп атат. Аягына чыга элек, сотко өткөрүлө элек. Ошон үчүн тергөө амалдарын негизи детальдарын талкууга салган менин оюмча туура эмес. Кыскача маалымат ушундай. Бир нерсени да айтып койгум келет. Опросный кээ бир өкмөттүн мүчөлөрү, ошол кезде өкмөттүн мүчөлөрү айтып атат, опросный путем болгон деген. Негизи өкмөттүн регламентинде дагы ошол кездеги, азыркы кезде дагы опросный путь болгондо, же болбосо кадимки процедуралар менен көргөзүлгөн, согласование өткөн 2 процедуранын эч кандай юридикалык жактан айырмачылыгы жок. Именно последствиялар боюнча, юридический последствиялар боюнча айырмачылыгы жок. Кол коюлуп аткандан кийин, демек толугу макулдугун берип
өзүнө жоопкерчиликти